Мына ушундай балаты Таваш шаарында орнотулду. Балатынын бийиктиги 20 метрди түзөт. Биринчи жолу Таваш шаарынын тарыхында ушундай жасалма балаты бүгүн коюлду. Биринчи жолу муну ёлка абдан жакшы болуп атат быйыл. Карасаңар, бияктан баштап эми оюнчукту эмне кылса, абдан сонун болуп калат да. Мен неберем келишет, барып жерге сүрөткө түшөбүз, абдан сонун. Азыр оюнчуктарды эмнени илип койсок, вообще кооз болуп калат да, суп сонун болуп калат. Жаңы жылдын маанайы эмне болуп, тим эле сонун болот да. Просто спасибо. Спасибо вот за такой подарок на Новый год. Жасалма балатыны орнотууну шаардык кеңеш колдоп, мэрия ишке ашырды. Себеби жылда эле Таваш шаарына бийик балатыны тандап, кесип келип орнотуу экологияга зыян келтирүүдө. Эми быйылкы жылдан баштап жергиликтүү бийлик балаты орнотууда убара болбойт, убакыттан да утат. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион сом чыгымдалды. Экологияга эч качан зыян келтирбейбиз. Былтыр көрдүңөр, шаарда ёлканы кыркып келиптир, жакшы жасалгасы болбой калыптыр деген ой пикирлер да болду. Эми быйыл дагы болушу мүмкүн, кымбат акча каражатка 2,5 миллионго эмне болушу керек эле деген маселе жаралышы мүмкүн. Бирок биз муну бир эле жыл эмес, жыл сайын колдонобуз. Башка шаарлардан калышпай, жакшынакай элдерибизге ёлканы тартуулап беришибиз керек. Бүгүнкү күндө даярдык, оформлениясын жасайбыз. Кудайым буйрса мындай шаардай болуш керек да. Балатыны мэриянын алдындагы коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын кызматкерлери чогултуп, биринчи жолу болсо да бир заматта орнотуп коюшту. Эми жасалгасын тагышса эле балаты көркүнө чыгат. Жалпы шаар тургундарынан суранып кетмекчибиз, ушул биздин кылып жаткан мээнетти, ушул өзүңүздөрдүн балдарыңыздар менен ушул жерге келип сүрөткө түшкөндө ушул аярлуу мамиле менен карасаңыздар, бул күнгө чейин мынакей живой ёлка алып келчик. Экологияга да биз зыяныбыз келтирбейли деп, мынакей быйылкы жылы шаардык кеңештин колдоосу менен жалпы бийиктиги 20 метр ёлка алып келип бүгүнкү күндө тиктик. Эми буйруса жасалгылоо иштери башталат. Мэрия быйылкы жаңы жылдык балаты өзгөчө кооз болорун билдирүүдө. Белгилей кетсек, бул күнгө чейин Таваш шаарында 20 метр бийиктиктеги чоң, болгондо да жасалма балаты орнотула элек болчу. Себеби өткөн жылдагы балатынын бийиктиги 11 метрди гана түзгөн. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.